Саламатсызбы, Сапар мырза? Ден соолугуңуз кандай? Иштериңиз кандай? Үй бүлөңүз жакшыбы? Сизге баарыбыз эле оорудук деп бара беребиз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду эле бир сурап коелучу эфир аркылуу. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолук жакшы, Кудайга шүгүр. Бул элге тийген коронавирус бизге да тийип өттү, баарыбыз. Үй бүлөбүз менен ооруп чыктык. Сакайып, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Мүмкүн баары жакшы. Эми мындай айтканда, медициналык термин менен алганда, айтканда, жанагындай антитела деген бар бизде, баары жакшы. Баары жакшы. Мына ушул дарыгерлерден биринчи болуп сиз деген ушул Гансиге ошол биринчи кайрылуучу алгач жардам бере турган бир өзүнчө бир обсервация ачтыңыз. Ошол жерден мен билишимче мен ал жакты байкоо салып турдум. Анткени деген мен эң жакын аяш апамды эң оор абалда алып барганбыз. Ал киши 2 күндөн кийин өзүнө келип, 10 күндүн ичинде бутуна туруп кетти. Бул менин өзүмдүн көргөн нерсем. Ал эми башка дагы жарандардын сизге абдан көп ыраазычылык айткан учурлар болду. Бул учурду сиз кандай чечим кабыл алдыңыз? Жана сизге бул нерсеге ким жардам бере алды? Ушундай кызыгып жатат. Бул кайсы акчасы менен ушундай чоң жерге 200 кишиге обсервация ачып, жана бир учурларда бекер дарылап, бекер тамак берип жатты деген нерселер менен кызыгып жатышат. Ошол боюнча коомчулукка айтып берип кетсеңиз. Эми биринчиден ошол билесиздер, июлдун башы бири экиси аябай оор болбодубу? Бир эле күндө Бишкектеги болгон ооруканалардын баардыгы толуп калып, элдер көчөдө, даже көчөдө кетип аткан майып кетип аткан адамдарды дагы көрүп аттык. Орун жок. Ошол учурда мага эле бир 500гө жакын звонок келди го. СМСтер, Сабырбек каяка жаткызабыз. Мага дарыгер катары кайрылышат да. Тааныганы бар, тааныбаганы бар, каяктан алат телефонду алышып, каяка жатабыз, апам, эжем, тууганым, жакыным, досум деп кайрылуулар болду. Ошол учурда эми туурасын айтыш керек. Өкмөткө дагы чоң рахмат. Өкмөттөн, ошо министерство тарабынан бизге сунуш келип түштү да, ушуну ача аласыңарбы деп. Албетте ачабыз. Анан бул кечинде болгон уккан сөздү саат 7-де мен эрте 8-де ошол жерге мен дарыгерлеримди алып барып, ошо биз 2-июль күнү ачтык да. Өкмөттүн жардамы менен. Эми албетте ачтык. Ал эми ал жерде өкмөттүн тарабындагы объектилер экен. Бизге ошо өкмөттүн жардамы, колдоосу, МЧС тапшырылган экен, ошолор баарын бизге уюштуруп берди. Биз ачтык. Жана 3 маал тамагыбызды дагы МЧС аркылуу даярдап беришти тамагыбызды. Анан биз биринчи эле күнү ачканда 100 орунду 2 саатта эле толуп калды. 2 саатта толуп, орун жок. Мен анан кечинде кайра чалдым. Эрте менен ошол күнү эрте менен саат 7-де мага премьер-министр чалды, Боронов. Сарбек Артисбек, сизге чоң рахмат, ушу инициативаны көтөрүп, ушу биздин эмнебизди колдоп, биринчилерден мурун ачып бердиңиз, жакшы, рахмат. Анан мен айттым, мен дагы 100 койка ачайын, анткени менде дарыгерлер жетиштүү. Мен баардыгы менен сүйлөшүп койдум, команда бар. Деп анан ошол барып, саат 12-ге чейин дагы 100 койканы ачтык да, 100 орун. Ошондо биз 200 орун ачып, ал дагы 2 саатта толуп калды. Орун толуп калды. Анан эми жолдо баратканы бар, жеткени бар, орун жок, мага чалышат. Мен айтам, эми орун жок болсо мен кандай, эми ал жер тиги мындай без размерный эмес экен деп туура түшүнгүлө. Дагы Кудай буйрса эртең дагы ачат деп анан Минздрав рахмат, алар эртеси күнү дагы 2 күндөн кийин дагы 100 койкадан 200 койка ачты. Жана НКЦ ачты, онкология ачты 100 койкадан. Мына ошентип анан 400 орун, мурунку дагы 300 орун, 700 орунду кадимкидей эле чоң оорукана ошол жерде ачылып калды да. Мына ошентип биз жана оор акыбалдагы ооруларды жаткызып, дарылоого көп ушундай бир жардам бердик. Бул эми бул жерде ошол өкмөткө да чоң рахмат айтып коюшубуз керек. Анан учурдан пайдаланып мен дагы айткым келет. Кээ бирлерге ошол баратып орун болбой калды, кайтып кетишти. Кээ бир адамдардын туугандары оор акыбалда барып өтүп кетти. Мына ошол учурдан пайдаланып өтүп кеткендерге ошол жаткан жерлер жайлуу болсун, топурагы торко болсун деп айткым келет. Көңүл айтабыз. Өзүм атыман, биздин коллективдин атынан. Экинчиден кечирим сурайбыз. Жанагындай
ыңгайсыз бир шарттар түзүлүп калса, дискомфорт болуп калса, ошол жерге жата албай, кире албай, анда биз кечирим сурайбыз. Анткени ошондой шарт болуп калды. Бирок Кудайга шүгүр, мына аягы жакшы болуп бүтүп атат. Күндөн күнгө коронавирус азайып атат. Эл ден соолугу бекем чыңдалып атат. Жанагындай өлүм житимдер азайды. Мунун баары жакшылыкка бир багыт, жакшылыкка жооруп коеюк да, жакшы багыт алдык. Ошол мына жогоруда айтып отурасыз, сизде азыр бүгүнкү күндө көп деле десек болот тажрыйба топтолду. Анткени сиз деген ал ооруларды көрдүңүз, алар ажал менен күрөшүп жатканда чогулуп жаттыңыз. Ошол биздин окурмандарга бүгүн деле токтоп калган жок да, аймактарды аралап кетти да, бүгүн аймактарда жаңы башталып жаткан жерлер да бар. Ушу биздин эфир аркылуу бир аз бир кеңеш да берип кетпейсизби? Ушуну байкаганда биринчи эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кимге кайрылыш керек, же болбосо кайрыла турган врачы жок болсо, алар биринчи эмне менен башташ керек? Анткени бүгүн социалдык сеттерде башты айландырып эле хрен ичкиле, анан кийин чеснок жегиле, муну кылгыла, аны менен эле бул оору жоголуп кетпейт да. Бул дарыгердин дагы кеңеши, анын дагы аралашуусу сөз жок, керек болуу керек. Ошол боюнча айтып кетсеңиз азыр. Албетте, биринчиден бул вирус дагы көпкө чейин кетпейт го деген эмнелер, ойлор айтылып атат көп жерде, бизде гана эмес, Европа мамлекеттеринде дагы ушул сөздөр кайталанып айтылып атат. Ар бир адам өзүнүн ден соолугунун камын көрүш керек да, ден соолугун чыгаш керек. Ал үчүн жанагындай адамга жакпаган нерселерден алыс болуш керек. Бул тамеки тартуу, ичкилик ичүү, өтө көп жанагындай салмакты топтоп алуу дегендерден алысыраак болуш керек. Анан экинчиден, жакшы адамга пайдалуу нерселер бул кыймыл аракет. Анан ар бир адам ошо кыймыл аракет менен алек болуш керек да. Канчалык адам көп кыймылдаса, базып, жүгүрүп, айыл жергесиндегилерге сөз жок, алар эртеле кеч талаада жүрүшөт, мал менен, жери менен дегендей, алар анысыздагы кыймыл аракети аябай жакшы. Ошон үчүн айылда ооругандар шаарга караганда азыраак болот. Ал уже статистикага да кирген бар, чем шаарга карагандачы. Жаратылыштын таза абасы, таза тамактары, таза аба, эл менен, адам менен дагы мамиле мындай сүйлөшкөндө таза абада сүйлөшөт. Мына жуга турган нерсеси да азыраак болот да аякта. Процесстери дагы азыраак болот. Ошентип, ошондой болсо, албетте ден соолугу бекем болсо, оору дагы азыраак болот. Азыраак жугат, азыраак жайылат. Элибиз дагы сак болот. Анан албетте жанагындай оору жугузуп алса, температурасы және табы көтөрүлүп, жөтөл пайда болуп, өзүн алысырап сезип, албетте биринчи кезекте дарыгерге кайрылыш керек. Ошол жерде ар бир айылда жанагындай мед пункттар бар, ошол жерде медсестра бар, болбосо дарыгер бар, үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Ошолорго кайрылып, алардан кеңеш алыш керек. Кеңеш алып, өпкөсүн тыңшаптырып, дене табын өлчөп, анан алар жазып берет, кандай дары-дармек керек, эмне кылыш керек. Ошондой алгоритм менен дарыласа, бул ооруну дарылап өтө күч өтпөй, мындай ырбатпай, убагында дарылап болсо, бул оору өтүп кетет да, өтүп кете тургандай эле оору экен. Бул биринчи, экинчи, албетте азыркы оор учурда биз кандай гана дарыгерлер дарылаган жокпуз, баарыбыз, урологубуз дагы, гинекологубуз дагы, мына биз дагы ортопед, травматологубуз дагы, хирург болуп баарыбыз ушу ковид менен алек болуп калбадыкпы? Ковид менен алек болуп, пулмонолог болуп баарыбыз, инфекционист болуп, реаниматолог болуп ооруп алды. Баарыбыз эле дарылап калдык. Эми Кудай ушундан сактасын, ошол ооруну ар бир ошол ооруга дал келе турган, дарылай турган дарыгерлер дарылаш керек да. Булар жанагы биз айткан биринчиден үй бүлөлүк дарыгерлер, анан инфекционисттер, пулмонологдор, терапевттер, кардиологдор, ошолор, реаниматологдор, эгер оор абалга түшүп кала турган болсо, ошолор дарылап, ошолор бул ооруну жайылтпай,
убагында туура дарыласа бул оору элибизден Кудай буюрса батыраак эле чыгып кетет деген үмүтүбүз бар да. бат эле айыгып кетебиз. Бул биринчиден бизге ошо жардам берип караш керек деп бүгүнкү күндө күнөөлөп жаткан өкмөттөн эмес, биздин өзүбүздөн дагы бул нерсе болот экен да, биз эгерде өзүбүз жакшылап аракет кылсак, бул оордон сактайын жолдору. Туура айтасыз, өзгөчө мына оорубаган адамдар өтө сак болуш керек да. Жана карантин баягы өкмөттүн карантини эмес, жана кагаздагы карантин эмес. Карантин деген мына башта акыл эсте мээде болуш керек да. Маска тагыныш керек. Мына масканы тагынганын өзү бир 90% эмнеге алып келет да, жуктурбоого же башка бирөөгө жуктурбоого алып келет. Ошон үчүн маска тагынып, өзгөчө оорубаган адамдар сак болуш керек. Ооруган адамдар ооруду, ал адамга кайра жукпайт, иммунитет пайда болот, антитела пайда болот денеде, организмде. Ал кайрадан жок дегенде мына азыр бир илимпоздордун айтуусу боюнча 5 айдан 6 айга чейин болгону ушу 6 ай өттү да азыр коронавирустун жайылганына. Илимпоздор айтып атат, бул оору кайра кайталанбайт депчи. Ошон үчүн ооруган адамдар коркпой эле коюш керек. А оорубаган адамдар өтө сак болуш керек. Мына ошол жана экинчи волна, үчүнчү волна дегенди ошол адамда оорубаган адамдар алып келиши мүмкүн да. Бүгүнкү чейин оорубаган адамдар ошо экинчи волнада ооруп калып, анан дагы башкаларга жана көптү кызыктырган бул кайталанып жугушу мүмкүнбү, кайталанганда абдан оору болот экен деген дагы бүдөмүк ойлор болуп жатат. Биринчиден, экинчиден жанагы панический страх деп коет, ошол адамдар коркуу сезимине алдырып каза болгондор да көп болду деп айтып атышат. Ушул эки тема боюнча да айтып кетсеңиз. Эми кайра кайталанып ооруп калышы мүмкүн деп ар кандай источниктер жазып атат. Бирок илимий эмнеге таяна турган болсок, илимпоздор дүйнөлүк ошол эле Кытайдын илимпоздору, Япониядан, Европалык, Америкалык илимпоздор айтып чыгышты, жазып чыкты. Бул азыркы күнү 5-6 айга чейин иммунитет болот. Анан эми убакыт өткөн сайын алар дагы изилдейт, дагы ошол иммунитеттер канчага чейин узарышы мүмкүн деп. Бирок жанагы вирустун өзүнүн эмнеси боюнча, мунун өзүнүн патогенези деп коет. Өзүнүн патогенези боюнча бул вирус бир жылда бир кайталанышы мүмкүн да. Бир жылда грипп сыяктуу кайталана бериши мүмкүн. Ошон үчүн биз өтө буга да сак болушубуз керек. Анан жанагы вакцинация деп айтып атпайбы, азыр башталып атат. Ошо Европада, Америкада, мына Россияда чыгарды, 2-3 жерде. Мүмкүн болсо элибиз дагы ошол вакцинациядан биз да кур калбай ошону да алышыбыз керек. Муну мамлекет азыртан даярдык көрүп, ошого даярданып, вакциналарды алып келип, элибизди дагы ошол апаттан сактап калыш үчүн вакцинациясын жүргүзүш керек.